Саламатсыңар, қымбатты оқушылар. Құтман күніңөр менен барыңарға денсаулық қалаймын. Қырғыз тілі сабағы. Бүгін 9 айының 13-і күнгі шейшембе. Сабақтың темасы тема урока күнігу машығу. Сабақтың мақсаты цель урока. Бірінші. Bir өңчөй толуктооч боюнча алган билимдерибизди бышыктайбыз. Закрепим знание о полученной теме однородное дополнение. Екінші, байланыстуу кептерибизди өстүрөбүз. Развиваем развитие речи. Үчүнчү, элдерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эми, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо жана эске салуу. Демек, повторение. Вспоминаем, балдар, что мы проходили. Биринчи, грамматика боюнча бираз кайталоо жүргүзөлү. Чогуу иштейбиз, балдар, жакшылап көңүл бургула. Бир өңчөй мүчөлөр канча? Сколько однородных членов предложений? Биз кайсы бир өңчөй мүчөлөрдү сабактан өттүк? Мы проходили какие виды однородных членов предложений? Бир өңчөй толуктооч деген эмне? Что такое однородное дополнение? Эми текст боюнча кетели. Биз өткөн сабакта кайсы текстти окуганбыз? Китепкана, библиотека. Силер үйдөн эмне кылдыңар? Ал текстти окудуңар, котордуңар. Эмесе ошол текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Биринчи, Кыргызстандагы эң чоң китепкана кайсы китепкана? Какая самая большая библиотека в Кыргызстане? Китепкананын айланасын эмнелер кооз көрсөтөт? Что делает красивой территорию библиотеки? Китепкананын имараты кандай? Как выглядит здание библиотеки? Дубалдары кандай таштар менен кооздолгон? Какими камнями украшены стены библиотеки? Китепкана кимдер үчүн кызмат кылат? Для кого работает библиотека? Китепканага, кечиресиңер, китепканада кандай китептер бар? Какие книги есть в библиотеке? Китепканага кайдан китептер келет? Откуда привозят книги в библиотеку? Акыркысы, китепкананын окуу залдарында студенттер эмнелерди аткарышат? Что делают студенты в библиотеке? Эми, жаңы темага өттүк анда. Жаңы теманы эмне дедик биз? Күнүгүү машыгуу дедик. Демек, жөн упражнение болот экен да. Ошондойбу? Эмесе, биринчи биз толуктооч жөнүндө кеп кылып көрөлү. Толуктооч, дополнение. Это наша прошлая тема. Это вы проходили в 8 классе. Азыр бираз вспоминаем тоже. Карагыла. Толуктооч 4 жөндөмөнүн суроосуна жооп берет. Барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөнүн суроосуна жооп берет экен. Значит, дополнение отвечает на вопросы 4 падежей. Это дательный падеж, винительный падеж, творительный падеж и предложный падеж. Шундай балдар. Эмесе, карагыла. Барыш жөндөмөнүн суроосу. Кимге, эмнеге деген суроолор экен. Мүчөсү га. Га 8ге өзгөрөт, балдар. Значит, барыш жөндөмө отвечает на вопрос кимге, эмнеге, имеет окончание га. И га изменяется на 8. Га, ге, го, г, ка, ке, ко, кө. Табыш жөндөмөсү
Kimdi emneni деген сұрауға жооп берет. Ны деген мүчөсү бар экен, анын ны деген мүчө 12-ге өзгөрөт экен. Демек, табыш жөндөмү отвечает на вопрос kimdi эмнени имеет окончание ны. Ны изменяет на 12, балдар. Ны, ни, ну, нü, ды, ди, ду, дü, ты, ти, ту, tü. Жатыш жөндөмү kimdi эмнеде деген сұрауға жооп берет. Да деген мүчөсү бар. Да 8-ге өзгөрөт, 8 түргө өзгөрөт экен. Значит, балдар, жатыш жөндөмү отвечает на вопрос kimде, эмнеде и имеет окончание да. Да изменяется на 8. Да, де, до, дö, та, те, то, тö. Чыгыш жөндөмү kimden, emneden деген сұрауға жооп берет. Дан деген мүчөсү бар. Дан деген мүчө 8-ге өзгөрөт экен. Значит, чыгыш жөндөмү отвечает на вопросы kimden, эмнеден, имеет окончание дан. Дан изменяет на 8. Дан, ден, дон, дөн, тан, тен, тон, төн. Түшүндүкпү, балдар? Андан кийин карагыла. Толуктооштор 4 жөндөмөнүн суроосуна жооп берет. Айттык, и имеет такие окончания, имеют такие вопросы, и они всегда связываются глагол менен, этиш сөз менен, или сказуемое менен, баяндооч менен байланышат. И сүйлөмдө булар толуктооштор деп аталат. Эми сүйлөмдөгү бир үңчөй толуктооштордун бардыгы бир жөндөмөдө турат. Однородные дополнения в предложении стоят в одном и том же падеже. Карап көрөлү. Биринчи карагыла. Шаардыктар автобуска, троллейбуска же таксиге түшүп жол жүрүшөт. И толуктоочтор булар барыш жөндөмөдө турат. Автобуска, троллейбуска, таксиге стоит барыш жөндөмөдө. А горожане, дейт, едут на автобусах, дейт, на автобусах, троллейбусах и такси, дейт. А здесь дополнение в дательном падеже. Экинчи, китепти да, дептерди да унутуп калыпмын. Оказывается, я забыл и книгу, и тетрадь, дейт. Бул жерде китепти, дептерди да деген сөз толуктоочтор, алар табыш жөндөмөдө турат. И здесь, балдар, и книгу, и тетрадь, дейт, забыл, дейт, да, забыл и книгу, и тетрадь. Значит, здесь все дополнения в винительном падеже. Үчүнчүнү карагыла. Аңгемеде, повесте, романда сюжет болот, дейт. Сюжет бывает в рассказе, повести, романе, дейт. Анда карагыла. Аңгемеде, повесте, романда деген сөздөр толуктоочтор. Алардын бардыгы жатыш жөндөмөдө турат экен. Сюжет бывает в рассказе дегенде, повести, романе дегенде, бывает в рассказе, повести, романе 3 сөз, вот 3 слова стоит в каком падеже? В творительном падеже. Значит, все дополнения в творительном падеже. Төртүнчү. Пахтадан жүндөн, синтетикадан ар түрдүү киздемелер жасалат, дейт. Разные ткани бывают из хлопка, шерсти, синтетики, дейт. Бул жерде карагыла. Пахтадан, жүндөн, синтетикадан деген 3 толуктооч бардыгы тең чыгыш жөндөмөдө турат. Орусчасына карагыла. Орусчасын бывают из хлопка, шерсти, синтетики десе, бул сөздөр дополнение, все дополнения в предложенном падеже. Вам понятно, балдар? Түшүндүкпү? Эми үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма эмне иш кыласыңар? Карагыла. Бүгүнкү өтүлгөн теманы
Қайталууда берілген сұрауларға жауап жазғыла дейді. Қаяқты ал сұраулар? Ал сұраулар бүгін біз сұраулар қайталадық қой, өтілген тема бойынша, текст бойынша, кітапхана дегенде. Ошол сөйлемдегі бір өңчөй мүчелерден астын сызғыла. Сөйлемдерді жазасыңар. Сөйлемдерді сөзсіз бір өңчөй мүчелер болады. Ошол бір өңчөй мүчелерден астын сызасыңар. Балдар, отвечаем на вопросы по тексту. Китапхана, библиотека. И подчеркиваем однородные члены предложения. А вопросы где, балдар? В разделе, который мы проходили сегодня, да? Повторение по прошлой теме. Вам понятно, балдар? Түшүндүк пе, балдар? Эгерде бүгүнкү сабакты түшүнсөңөр, барыңарга чоң рахмат айтамын. Силердин бардыгыңарга ийгилик жана жакшы маанай, жакшы күндү каалайм. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.